Ош облусунун Алай районунда 16 жаштагы кыз апасынын өлүмүнө шектелүүдө. Бул тууралуу Ош шаары, Кара Суу жана Ноокат райондорунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуучу кыз 52 жаштагы апасын кулпу менен башка чаап, алган жаракатынан улам каза болгон. 25 апрель күнү саат 10 чамасында Алай районунун Жошол айыл аймагындагы айылдардын биринде 52 жаштагы аялдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Ыкчам тергөө окуя болгон жерге барып төмөндөгүлөрдү аныкталган. 24 апрель күнү саат 22 чамасында 16 жаштагы кыз апасы менен уруша кетип, эшикке илинүүчү темир кулпу менен апасынын башына 2-3 жолу уруп башка бөлмөгө кирип жатып алган. Жаракат алган 52 жаштагы апасы кансырап жаткан жеринде каза болуп калган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми кылмышка шектүү катары маркумдун кызы кармалып, 2 айга камакка алынды. Кыргызстандын айрым аймактарындагы абал жакшырууда. Баткен облусундагы бейтаптар айыгып, бүгүнкү күндө бир гана оорулуу калды. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн брифингде биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтуусуна караганда, Баткенде коронавирус жуккандар менен байланышта болгондорду аныктап, анализдерди алуу иштери толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Талас облусунда эпидемиялык абал жакшы, ал эми Ысык көл облусунда да жакшы абал түзүлүүдө. Негизинен алганда абал көзөмөлдөө болгону менен оорулар чыгып жаткан аймактар бул Бишкек, Ош шаарлары жана Нарын облусунун Ат Башы району болууда, дейт Боронов. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 729 жетти. Алардын ичинен 191 медицина кызматкери, илдеттен 437 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 8 адам каза болгон. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга жалпы суммасы 120,8 миллион тышкы жардам келип түштү. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асырандиев билдирди. Анын айтымында, өлкөнүн бюджетиндеги кирешелик жоготуулардан улам өкмөт тышкы жардам катары башка жолдорду издеп жатат. Пандемиянын айынан чек аралар жабылды. Бул бажы жана салыктар жактан биздин негизги кирешелерибизди кыскартты. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга жалпы суммасы 120,8 миллион долларга тышкы жардам келип түштү. Бул каражат бюджеттин чыгышларын жабууга багытталды, деди вице-премьер-министр. Анын айтымында, саламаттык сактоо министрлигине 700 миң доллар келген. Акча каражаты катары тышкы жардам жеңилдетилген насыялар же тышкы карыздын эсебинен пайызсыз насыялар катары келүүдө. Алардын баарын кайтаруу зарыл.